Соңғы сааттарға алынған кабарлардын 11 обосунда аты жөнүм Айгерим Жаныкул башкы окуялардын кыскача мазмунун айтам. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырды. Ага ылайык оппозиция лидери 25 апрелге чейин камакта калат. Бул маалда Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Евро биримдиктен чыгуунун расмий жараяндары башталганы тууралуу катка кол койду. Учурдан тартып формалдуу түрдө биримдиктен чыгуу жараяны расмий башталды деп эсептелинет. Ал эми Өзбекстанда болсо бала бакчаларда текшерүү күчөдү. Текшерүү маалында тарбиячылардын окутуу, тарбия берүү ыкмасына көңүл бурулуп жатат. Талапка ылайык келбегендер жумуштан алынууда. Бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө. Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлардан баштасак, жогорку соттун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин жактоочусунун көзөмөл даттануусун карады. Арыздануунун 5 күндүк мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазык процессуалдык кодексинин 375 беренесинин талаптары сакталбагандыктан соттун коллегиясы көзөмөл өндүрүштү кыскартты. Ошентип, баш коргоо чара улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын тергөө абагында 2017 жылдын 25 апрелине чейин Өмүрбек Текебаевди кармоо түрү тандалган. Сот Текебаевдин ишин карап жаткан маалда жогорку сотто каралышына байланыштуу тарапташтар имараттын жанына чогулуп, анын бошотулушун талап кылышты. Буларда президенттин аппарат өкүлү Атамекен партиясынын катчылыгына карата жооп берди. Эске салсак, Текебаевдин юрист кызматкерлери УКМКнын төрагасы Абдел Сегизбаевдин жана президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Үсеновдун үстүнөн Бишкектин 1-Май райондук сотуна кайрылышканын маалымдаган. Президенттик аппарат маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсенов Фейсбуктагы баракчасына депутаттардын мындай аракетин долулук катары кабыл алынганын жана атамекенчи депутаттардын катышы бар кылмыш иштерин ача баштады. Бул албетте алардын активдешүүсүн шарттайт деп жазган. Жаңылтар улантабыз. Бул арада мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун коомдук жумушка тартылган жок. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаевди колдоо митингинде билдирген. Акун айрым массалык маалымат каражаттарында Турсунбек Акун 8 саатка кара жумушка кесилди деген маалыматты жокко чыгарып, сот ага 1,5 миң сом айып салганын тастыктады. Ал соттун ага салган айып пулун төлөбөй турганын, бул боюнча жогорку инстанцияга кайрылаарын айтты. Эске салсак, 25 мартта УКМКнын алдында экс-депутат Садыр Жапаровду колдоо митингинде 105 адам кармалып, соттун чечими менен 64 жаран административдик түрдө 2 күндөн 5 күнгө чейин камакка алынышкан. 12 адамга айып пул салынып, экөөнө эскертүү берилген. Митингдин активдүү делген 12 мүчөсү бейбаштык, мүлккө зыян келтирүү, бийлик өкүлүнө карата зомбул көрсөтүү беренелери боюнча иш козгоп, 2 айга камакка алынган. Кармалгандардын арасында укук коргоочу Турсунбек Акун да бар болчу. Теманы улай дагы бир кабарды кошумчалайбыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2010 жылдагы мародёрлукка тиешеси барларды жоопко тартуу аракетин улантууда. Алсак, Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райхан Төлөгөновду мародёрлук боюнча кармады. Тергөө башкармалыгы 16 марттан бери 2010 жылы ошол апрель окуясындагы талаптонуу боюнча козголгон кылмыш ишин карап баштады. Кесиптешим, мына ушул 5-чакырылыштагы депутаттын тегерегиндеги имиштер жана депутаттын бейнесине токтолмокчу. Сөздү мен Мирлан Айталга узатмакчымын. Мирлан, айтсаңыз, Райхан Төлөгөновго кайсы беренелери боюнча кылмыш иши козголуптур жана дегеле бул депутаттын өзү ким туурасында анын бейнесине токтоло кетсеңиз. Саламатсызбы, Айгерим. Ооба, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат комитетинин тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жана кодексинин бир нече, атай кетсем, кылмышка катышуу, каракчылыкты уюштуруу, мүлктү атайлап жок кылуу жана талкалоо, ошол менен дагы ок дарыны мыйзамсыз сактоо, алуу сатуу беренелери боюнча айып тагылды. Негизинен болсо, бул иш 2010 жылдагы апрель окуяларында бирөөгө таандык мүлктү ээлөө фактысы боюнча козголгон. Азыркы учурда кээ бир интернет булактарында Төлөгөновдун баласы Иса менен болгон интервьюсу чыгыптыр. Анда ал атасы кармала элегине бир аз убакыт калганда экөө жолукканы жөнүндө маалымат берет. Ал жерде бул атасы баласына айтып берип жаткан маеги көрсөтүлгөн. Баласы мародёрлук тууралуу, атасы баласына мародёрлук тууралуу кайра ишти козгошуптур.
мени камакка алышы мүмкүн деп баласына айтыптыр. Ошо андан тышкары дагы бир нерсени сезгенби же билгенби атасы баласына бир тергөөчүнүн кайсы тергөөчү экенин аталган эмес, бир тергөөчүнүн телефон номерун тыштап кетиптир. Мени камашса ошого чал деп. Баласы болсо атасы уже кармалгандан кийин ошол тергөөчүгө чалса, тергөөчү мен ал ишке тиешем жок, тергөө иштери жүрүп жатат деп маалымдаптыр. Ошондой эле баласы Иса азырынча адвокаттар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок эч кандай бир дагы адвокат менен азырынча келишим түзөлектигин маалымдаган. Бирок менин билишимче Райхан Төлөгөнов буга чейин дагы ошол аталган маселелер боюнча, же болбосо апрель окуясы боюнча дагы жанагындай тергөө иштери башталган эле. Бул ошол кезде мисалы буга чейин бул экинчи ирет деп айтсак туура болот болуш керек. Ошол эле учурда Төлөгөновдун жанагындай мародёрлук боюнча ишинде айыпталып баштаганда биринчи кезекте ошол эле бир катар дагы депутаттар бул боюнча жана көрсөтмөлөрдү беришкендиги маалым эле. Ушул туурасында токтоло кетсеңиз. Ооба, туура айтасыз. УКМКнын басма сөз кызматы дароо эле кармалгандан кийин расмий билдирүү жазышты. Аны окуй кетейин. Иликтөө иштеринин натыйжасында 2010 жылдын 7-10 апрель күндөрү Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык кеңселерди, турак жайларды карактоо аракеттери Жогорку Кеңештин Ата Мекен партиясынан экс-депутаты Райхан Төлөгөновдун түздөн-түз жетекчилиги менен жасалганы аныкталды деп жазылган бул билдирмеде. Мындан тышкары белгилеп кетүүчү нерсе, сиз айткан маалыматка кошумча катары тергөө аталган кылмышка тиешеси бар жарандардын көрсөтмөсү менен материалдар табылган билдирилген. Ушуну менен бирге эске сала кетсек, 2013 жылы ушундай эле иш, окшош эле иш козголгон. Анда Ата Мекен партиясынын дагы эки мүчөсү депутаты ошол жерде бар болчу. Алардын аттары Турат Мадылбеков жана Болот Шер. Ошол кезекте депутаттык комиссия түзүлүп, анын натыйжасында ошол депутаттык комиссия бир жыйынтыкка келе албай, ошонун негизинен ал иш аягына чыкпай калган. Биз кошумчалап кетелик. Учурда Райхан Төлөгөнов 2 айга камакка алынгандыгы маалымдалууда. Мирлан, бирок ошол депутаттын кармалышына карата учурда кандай пикирлер айтылып жатат? Ошол эле балким саясатчылардын же болбосо депутаттардын пикирлери кандай болууда? Балким социалдык чөйрөдө, мисалы баракчаларда мындай талкуу болуп жаткандыр дегендей. Ооба, туура айтасыз. Интернет баракчаларында жана социалдык түйүндөрдө көптөгөн талкуу жаралып жатат. Ошондой эле Ата Мекен партиясынын мурунку мүчөлөрү дагы атай кетсек, Өмүрбек Абдрахманов сыяктуу мүчөлөрү дагы комментарий беришиптир. Анализ кылгандан тышкары дагы неге бул иш мурунтан бери эле, мисалы 2013-төн баштап деле андан бери 4 жыл өттү, ошонун ичинде дагы кайра козголгон эмес деген суроону жаратышууда да. Азыр акыркы маалыматтар боюнча айта кетели, ошо Райхан Төлөгөновду интернет булактарында жазылып кетти, 2 айга камакка алды деп сиз дагы айттыңыз, мен дагы тастыктап кетейин. Рахмат сизге. Биз Мирлан Айталы кармалган Ата Мекенин мурдагы депутаты Райхан Төлөгөнов туурасында кеп салды. Коңшу Өзбекстанга келсек, Өзбекстанда бала бакчаларда текшерүү жүрүп, педагогикалык билими жок кызматкерлер жумуштан бошотулууда. Өлкөнүн билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, текшерүү маалында тарбиячылардын окутуу, тарбия берүү ыкмасына көңүл буруп жатыптыр. Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги текшерүү Сурхан Дария облусунда чыккан жаңжалдан кийин жүргүзүлүп жатат. Ал тапта тарбиячылар арасында көп жылдык иш тажрыйбалары эске алынбай, педагогикалык билими жок деген жүйө менен иштен алындык деген нааразычылыктар менен
чыгышкан. Буга чейин Сурхандария облусундагы бала бакчалардын биринде тартылган делген видео интернетке тарап кеткен. Анда тарбиячылар балдарды бычак менен коркутуп, кол көтөрүп, түнкүсүн имаратта жаман жоруктар жасалганы көрсөтүлгөн. Мындан соң облустардагы 290дон ашык бала бакчада текшерүү жүрүп, 23-үндө интимдик кызмат көрсөтүлүп келгендиги аныкталган. Эл аралык кабарлардан Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Евро биримдиктен чыгуунун расмий жарыяндарын башталганы туурасында катка кол койду. Ал кат расмий түрдө маалымдама катары биримдиктин төрагасы Дональд Тускка жөнөтүлөт. Ушул учурдан тартып формалдуу түрдө биримдиктен чыгуу жарыяны расмий башталды десек болот. Мындан кийин Тереза Мэй министрлер кабинети менен жолугушуу өткөрүп, андан соң парламентте кайрылуу жасайт. 29 апрелде өтө турган Евро биримдиктин лидерлеринин саммитине Британия катышпайт. Ал жыйында лидерлер Еврокомиссияга Британиянын уюмдан чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мандат берет деп күтүлүүдө. Андан соң Еврокомиссия сүйлөшүүлөрдүн болжолдуу планын жарыялат. Сүйлөшүүлөр май-июль айларында башталмакчы. Мыйзамдар жана келишимдер боюнча Евро биримдик курамынан чыгуу жарыяны 2 жылга чейин созулат. Тараптар өз ара келишип, андан ары жылдырып алса да болот. Британия февралдын башында Евро биримдиктен чыгуу планын жарыялаган. Документке ылайык Британия бирдиктүү рыногун таштап чыгып кетет жана соода жүргүзүү боюнча өзүнүн жаңы бажы эрежелерин киргизмекчи. Ошондой өлкө Европалык соттук юрисдикциясынан чыгып, иммигранттар боюнча өзүнүн көзөмөл системасын орното алат. Буларда Британ парламентинин Лордтор палатасы өлкөнүн өкмөтүн Брекситтен кийинки дагы Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн жарандары Улуу Британияда кала берүү укугуна кепилдик беришин талап кылышты. Германиянын башкы прокуратурасы Түркиянын атайын кызмат тарабынан Берлинде жашаган түрк жарандарына карата тыңчылык кылышынын чын бышыгын аныктамай болду. Зигвар Габриэль тышкы иштер министринин айтымында, эгер бул чын экени билинсе, анда олуттуу кадам катары кабылданат. Эске салсак, Deutsche Welle немис басылмасы Динаячы Фетхуллах Гулендин артынан аңдуулар башталгандан бери Германияда жашаган түрк жарандардын артынан дагы аңдууга түшкөндүгү туурасында маалымат жазып чыккан. Ал эми Гулен болсо өткөн жылдын июнь айында ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин куугунтукталып жатат. Тактап айтканда, түрк бийлиги ал төңкөрүштү ошол Динаячы уюштурган деп күнөөлөдү. Ошол эле маалда немис депутаттары парламенттеги жыйындардын мындай Анкаранын мамилеси дипломатиялык алакага кедергисин тийгизет дешти. Германия бийлиги чет жерде жашаган жарандардын артынан түшүп, аңдууга алып жатат деген кабарларга азанча Түркия тарап ооз ача элек. Кайрадан Кыргызстанда жаңылыктардан, Кыргызстанда Көргүс Build 2017-15 маарекелик эл аралык жарманкеси өтөдү. Быйыл маарекелик экспозицияга дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн 64 ашык компания катышып жаттыр. Ошондой эле Германия, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттары, Италия, Швейцария, Польшадан келген компаниялардын катышуусун жана Кыргызстандын ири өндүрүүчү заводдорунун 110 расмий өкүлү стендтери менен катышууда. Азырынча кабарлардын топтомуна ушундай, ар бир саат сайын 11 каналы болуп жаткан кабарларга көз салуусун улантат. Кечки чыгарылыштагы берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.